Талас мэриясында иштеген жетектөөчү Адис пара менен кармалды. Такталгандай, ал муниципалдык жер боюнча ижара мөөнөтүн узартуу үчүн жеке ишкерден акча талап кылган. 29 жаштагы шектүү Талас облустук ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Ал эми Бишкек шаардык милиция болсо АКШга виза алып берем деген убада менен жарандан ири көлөмдөгү акча алган кызды кармашты. АКШга виза алууга жардамдашам деген кыз ишенимге кирип $11.200 алган, бирок убадасын аткарбай, жашаган жерин жашырып качып жүргөн. Бишкек шаардык убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Учурда милиция тарабынан анын башка иштерге катышы бар же жогу текшерилип жатат. Бул арада Кыргызстан менен Казакстандын тышкы иштер министрлери Чыңгыз Айдарбеков менен Муктар Тилеуберди учурда иштеп жаткан Ак Телек Кара Суу жана Чоң Капка Айша Биби өткөрмө пункттарындагы тоскоолдуктарды четтетүү зарыл деген түшүнүккө келишти. Эки министр телефон аркылуу кыргыз-казак чек арасында жайгашкан көзөмөл өткөрмө пункттарындагы фуралардын өтүүсүнө байланышкан кырдаал боюнча пикир алмашкан. Айдарбеков зарыл болгон санитардык эпидемиологиялык талаптарды сактоо менен жүк ташуучу автотранспорт каражаттарын мамлекеттик чек арадан өтүүсү үчүн Чалдабар Сыпатай Батыр көзөмөл өткөрмө бекеттеринин ишмердүүлүгүн бүгүндөн баштап жандандырууну оң деп баалаган. Тагыраак айтканда, Чалдабар Сыпатай Батыр көзөмөл өткөрмө бекети бүгүн 8-июндан тартып саат 12ден баштап толук режимде иштеп баштайт. Өлкөдө бир нече ай мурда токтотулган ички каттамдар жанданып, бүгүн алгачкы учак Бишкек-Ош Бишкек багыты боюнча барып келди. Анда 208 жүргүнчү тээленди. Аэропорт жетекчилиги терминалдарга уча турган жүргүнчүлөр гана кире аларын жана бет кап режимин сактоо керектигин эскертет. Түркия президенти Режеп Эрдоган Орусиянын мамлекет башчысы Владимир Путин менен Ливияда кырдаалды талкуулоону көздөөдө. Ливияда учурда кош бийлик 2016-жылы түзүлгөн улуттук биримдик өкмөтү баш кала Триполини көзөмөлдөп турат. Өлкөнүн чыгыш аймагын башкарган генерал Халиф Хафтардын армиясы өкмөттү тааныбай Триполиге дээрлик 1 жылдан бери маал менен сокку урат. Өткөн аптада эки тараптын лидери тең чет өлкөгө чыгып кетишти. Ого атышууну токтотуу боюнча сүйлөшүүлөр башталганда айтылууда. Түркия баш каласына экинчи башчымын деген адам Фаяз Шараш келсе, экинчиси Орусияга сапар алды. Алардын каршылаштары Египетке учуп кетүү белгилүү болду. Учурда Ливиядагы Сириядагы абалга айланып кетпейби деген дагы кооптонуулар болууда.